Ағордонун жаңы салынган ушул 2 этаж үй сатылат. Коросуна дагы бир 4 бөлмөдөн турган үй да бар экен. Участок 4 бурчтуу туура формада. Көчө тарабы 4 тарабынан туугандар бийик забор менен тосулуптур. Жолдору кенен. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эсин номер видеонун жүрүшүндө экранда жана описаниеде Есител деп жазылып турат. Жайгашкан жери Ағордо 3, жаңы муун 10-көчө, 10 үй болуп калат. Сиздер үйгө баруу үчүн Элмирбек Иманалиев жана жаңы муун көчөнүн кесишине чыгышты карай бир аз жүрөсүздөр. Оң тарафта үйдү көрө аласыздар. Ар жагынан Разаков көчө менен да кирсеңиздер болот туугандар. Жана бул чоң көчөдөн жүргөн маршруткалар, автобустар көп эле бар экен. Ориентирден мынакей бул дүкөнгө деле алсаңыздар болот туугандар. Мынакей туугандар бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы. Дарек Ағордо 3. Жаңы муун 10-көчө, 10 үй болуп калат. Бул жагынан Элмирбек Иманалиев көчө менен деле кирсеңиздер болот, жана көчө менен. Бул жагынан туугандар Разаков көчөсү 185-көчө маршрутка өткөн көчө менен кирсеңиздер болот. Жолдор мынакей кенен эле экен. Электр энергиясы бар, прожектор орнотулган, центральный суусу бар туугандар. Участогу 4 бурчтуу, 20га 20 болгон 4 соток участок туугандар. Анан короосунда бир чоң 2 этаж үй, бул жагында 4 бөлмөдөн турган азыркы учурда үй эсешип аткан үй дагы бар. Жана участогу тегеренте ушундай бийик забор менен туугандар мынакей бардык тарабынан тосулган. Негизи кирүүчү дарбаза калиткалары, чыгыш чегара болсо бул жерден башталат. Батыш чегарасы мына ушул забор бүткөн жерге чейин. Жолдун өйдө тарабы болуп калат экен туугандар. Андан ары мектеби боюнча айсак, азыркы учурда бир 2-3 көчө ылдый жактан көрүшүңүздөр билесиздер, Элмирбек Иманалиев көчөнүн жээгинен мектеп, садик, ФАП салынып аткан учуру жана азыркы учурда Ала тоонун мектебине, бул жактан Ағордо 1дин мектебине балдар барышат туугандар. Маршруткалар мынакей 2 үй ар жактан 185, жанагы көчөдөн көп эле маршрутка автобустар шаардын бурчуна жүрөт экен. Бул үйүбүздүн короосу. Мынакей дарбазадан киресиздер, машина койгонго жайы. Бул жакта азыркы учурда жашап жаткан 4 бөлмөдөн турган үйү. Бул жакта жаңы салынган узун туурасы 10го 8 болгон чоң үй. Сейсмопояс, колонна бары коюлган. Этаждын ортосу плита менен бөлүнүп, негизинен сапаттуу кылып өзүбүз үчүн салган үйүбүз дейт. Азыркы учурда кээ бир себептерден сатып аткан учур экен, аны толук түрдө эси менен чалып байланышып билсеңиздер болот. Анан бул чоң үйдүн алды тарабында убактылуу мондай жеңил конструкция менен салынган ушундай гараж дейбизби, ушундай жайы. Алып салсаңыздар болот, мынакей мондай ДСП менен салынган. Анан алды тарабына жашыл зона кылып аласыздарбы же тапчан бир керектүү жер кылып аласыздарбы? Аны алган киши өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Так, документ боюнча кызыл китеби, керектүү документтери бар экен. Аны келгенде чалып дагы эси менен байланышып билсеңиздер болот. Чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мына жана айткандай плита менен этаждын ортосу бөлүнгөн. Киребиз прихожкасы. Бул жак тепкичтин жайы окшойт. Андан ары бул жагында душ ваннага расчет алынган окшойт туугандар. Бул жагында дагы бир мындай чоң бөлмө, же кухня болот бекен. Окей. Киргенде сол жакта мындай бөлмөсү. Бул жакта дагы бир бөлмө туугандар. Түштүк тараптан терезеси бул жакта орнотулуптур. Окей. Андан ары сиздерге азыр экинчи этажды көргөзөйүн. Мынакей туугандар, тепкичтен чыгасыздар. Оң жагында балкон, бул жакта калган бөлмөлөр туугандар. Бул жерде мындай бир бөлмө. Бул экинчи этаждын ванна душу же болбосо гардероб кылып коесуздарбы. Бул жерде бир спальный бөлмө, түштүк тараптан терезеси. Жана бул эки эшиктен кирсеңиздер, бул жакта бир бөлмө, бул эшиктен киргенде бул жагында бир бөлмө болот экен туугандар. Калсаңыздар, жалпы бир бөлмө койсоңуздар деле болгудай көрүнөт. Так. Балкон. Балкондон көчө тарап район кенен көрүнөт экен, короосу туугандар. Окей. Андан ары сиздерге экинчи үйдүн ички тарабын көргөзөйүн туугандар. Мынакей кире бериш прихожкасы, отоплениянын котелу, газовый плита. Бул жакта калган бөлмөлөр. Бул жерге кирсек, ажаткана, ванна, душ, раковина, кир жууган машиненин жайы, суус арыстан менен жылыйт. Кондиционерлер да бар экен. Бул жакта тамактануучу бөлмөсү, кухнясы. Бери карай киребиз, мындай бир бөлмө. Отоплениянын батареялары жана
Бұл жақта мындайдағы бір бөлме жайғашқан. Тек үйді шашпай бүтіріп жіберсеңіздер де болады толық түрде. 5 жылғы екен бұл үйдің бардық шарты қылынып тұр. Андан ары дағы эмне маалымат туғандар. Район жақсы. Жардым түштік батыш тарабы үйдері болып қалады. Сырыст жоқ, чиркей жоқ. Негізінен жақсы райондардың бірі. Ана келгенде қарап көрсеңіздер болады. Басы болса бұл үйдің туғандар $80,000 сұрап атыптыр. Анан реальный клиенттерменен дағы сүйлөшөбүз дейт. Эсинин номери 0703 32 00 70 0703 32 00 70. Экинчи номери 0508 81 77 00 0508 81 77 00. Ортомчусуз түзмө түз ээлер менен байланышасыздар. Байланышып дагы содалашып, эме кылып көрүңүздөр, келип көрүңүздөр. $80,000 дагы сүйлөшүү болот тугандар.